Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силермен кайрадан Кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрдү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Оразбактын вариант негизинде 5 томдуу роман жазганмын, алар көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөзүп, азыркы учурда китептерим мектептердин окуу программасына киргизилген. Китептин жакшы сапатта жазылган далил катары бул китебим былтыр Өзбекстанда жарык көргөн бүткүл дүйнөлүк түрк адабиятынын бермектери деген 100 томдук антологиянын 88 томуна менин Манас роман биринчи томунун өзбекче котормосу чыккандыгы далилдейт. Бул өзбекчеге мен китебимди белгилүү өзбек жазуучусу акыны Рахим Карим которгон. Ошондой эле мен азыркы учурда Манас роман толук ойдум орус тилине котордум, өзүм мындан тышкары түрк тилдерине да которуп койдум. Жана ушу бир нече айдан бери ушундай YouTube каналда видео тосмолор менен чыгып жатам. Муну кыскача айтайын дегеним ушу. Манас эпосу боюнча мен силердин рұқсатыңар менен мен китебимди окууну улантсам. Жок аба, сиз андай кылбаңыз, күлүп жиберди Бакмурун. Ажыбай абамдар барып, түлкүнүн убадасын алып келгени мен үчүн кызды алгандай кеп болуп, кабак кашым ачылып, угум жазылды. Мен кандын айтканына макулмун. Баракелде жигит, акылың бар экен деп тегеректелердин баары булдашты. Бокмурундун жообуна Айкөл да ыраазы болду. Азаматсың энем, мактады баатыр. Элдин сөзүн эки кылбай, түлкүнүн сунушуна макул болгонуң анық эркектин иши болду. Сен менден кыйын экендигиңди баарына далилдедиң. Манас баатырдын бул эмне дегени? Пушайман болду Бокмурун. Эмнеге мени кыйынсың деп жатат? Эмнеге мендей балапан ооз баланы өзүнөн да жогору көрүп жатат? Же муну мен Айкөл шабалдыгымды көрсөтүп, элдин алдында шылдыңдаганыбы? Эгерде мындай максат көздөсө, баатыр чоң жаңылышат. Мен түлкүнүн кызын албасам албай эле коем. Манас башынан эле ушинтип мени шылыңдай турганын айтканда, буга макулдугумду бербей, анын жардамын да кабыл албайт элем. Мага мындай ыкма менен кызды алгандын кереги жок. Эмне көп, тегеректе кыздар көп. Мен кандын баласы болгондон кийин каалаганымды алсам болот. Бирок эч кимди өзүмдү кемсинткенге жол бербеймин. Манаска да бул боюнча эч кандай чабалдык кылбаймын. Шылдыңдабаңыз, аба. Уялган эки бети анардай кызарып кетти Бокмурун. Мен сизден эч качан ашып кете албаймын. Ашып кеттиң энем, ашып кеттиң. Сен көз айнекте сулуу кызга ашык болуп, биз аларга куда болдук. Акын экөөбүз болсо, кызыбыз да, уулубуз да жок туруп, кубанычка толуп, курулай куда болуп, анамдын баамы жетип жөрөлгөнү баштады деп Манас каткырып жибергенде, чогулгандардын баары дуу күлүп жиберишти. Баатырдын тамашалашканын түшүнгөн Бокмурун ичинен жеңил үшкүрүп, эл менен кошо күлө баштады. Ушинтип күлүп турсаң, ичине ыраазы болду Манас. Мен тамашалашсам, дегенде энем эч нерсени түшүнбөдү. Тим эле кызарып татарып, ыйлагыдай болуп, мен жиберчүдөй карабадыбы? Чамамда жардамы үчүн өзүн кыйын көрсөтүп, эмнеге баатыр шылдыңдап, кемсинтип жатат деп Бокмурун мага аябай нааразы болду. Бирок мен андай наадан эмесмин. Көкөтөй учурунда баа жеткиш жардам берсе, мен кантип акмактык кылып баласын кемсинтпек элем. Мен Бокмурунду ушундай чечкиндүү аракеттенип, сүйгөн кызына жеткенине сүйүндүм. Экинчи тараптан алганда, чындыгында акын экөөбүз аябай кызык абалда калдык. Эч кандай балабыз жок, курулай куда болдук.
Бокмурун болсо көздөрү бажырайган, чырактай болгон кызга үйлөнгөнү жатат. Кудайым анын бактысын ачып, алган жары менен тең карып, бактылуу таалайлуу болсун. Баланын көңүлү кайрадан көтөрүлгөнү байкаган Манас жыйындагыларга кайрылды. Калайык журт, Көкөтөйдүн баласы үйлөнө турган болгондуктан аянбайлык мындан. Аркан бүтөр кылдан. Көптү көрсө көл болот. Көл толкуса сел болот. Артык башат койбостон баарын топтоп түлкүгө айдап барып, Бокмурунга жардам берели. Куда башчылыкты Бакайга жүктөйлү. Макул деп кужулдашкан кыргыздар алдыда чоң той боло турганына кубанышты. Манас кудаларга кур кол барбагыла деп Кураттан 4 миңди 4 үстөнү юучуларга кушуп берди. Бүт малдарды айдатып, аземин антып арттырып, аңылдаган Сурнайдан 60 тарттырып, чор комуз кыягы, тоок ичкендөй сыягы, 9 бие сойдуруп, 90 эле куйкалап, төөлөргө артып койдуруп, жебей ичпей көргөндүн көңүлдөрүн тойдуруп, шайырларын ырдатып, шаткыл көңүл жыргатып, Куда келди мына деп кыргыздар Түлкү хандын шаарына коюлуп кирип барышты. Өздөрүн жеңип алган Манас аларды ушунчалык урматтап жатканын угандыктар таң калып, баатырдын айкөлдүгүнө суктанышты. Мартабасынын көтөрүлгөнүнө кубанган Түлкү аябай ыраазы болуп, кыргыздарды чоң урмат сый менен кабыл алды. Дүйнөсүн аябай ордосуна конокторду сыйлай баштаган канды бир ой басты. Менин 3 кызым бар, ойлонду Түлкү. Бир кызым 11-те, экинчиси 9-та, эң кенжеси болсо 5-те. Кызык, кайсы кызыма кара жолтой Бокмурундун көңүлү түштү экен? Муну кыргыздардан сурап көрөйүнчү. Хан башындагы алтын таажын оңдоп, жанында акчыныдан жайбаракат кыймылжып отурган кызыл чепкенчен Бакайга кайрылды. Куда кызымдын колун сураганы эбегейсиз көп мал менен келип, аброюмду көтөрүп көтөргөнүңөргө төбөм көккө жетти. Бирок мен 3 кызым бар. Алардын кайсы бирин силер сурап жатасыңар? Анын аты ким? Күтүүсүз суроодон Бакай кымызга какап кете жаздап, чынысынын алдындагы акта соконго койду. Суроо болбосоң кое кал. Ичинен пушайман болду Бакай. Түлкү бизди аябай жайлады. Анын 3 кызынын кайсынысына кудалашканы келдик. Анын аты ким? Ушул кезге чейин эч кимден сурабаптырмын. Калган жолдошторум мындан кабардардыр. Мен алардан бул жөнүндө сурап көрөйүнчү. Кыздын атын укпаган, затын көрбөгөн баатыр жанындагы чоролорго кайрылды. Жигиттер, ким келиндин атын билет? Кыздын атын эч ким билбегени маалым болгондо Бакай тайшалдай түштү. Тагы шерменде болдук го? Ого өтөрүп пушайман болду баатыр. Эмнеге Түлкүнүн кызынын атын билбей, ушунча дүйнөнү алып, кимди келиндик алганы келдик? Муну биз билбесек, жок дегенде күйөө бала болом деген Бокмурун билсе керек. Мен андан кыздын атын сурап көрөйүнчү. Бокмурунду чакыргыла. Баатыр кабагын чытай буйрук бергенде, бир аздан кийин бөлмөгө аябай кооз кийинген, кымыздан 2 бет анардай кызарган Бокмурун келди. Сен кайсы кызды көрдүң? Сурады баладан Бакай. Анын аты ким? Бокмурун ага оңтойсуздана карады. Кудай өзүң сактай көр, жүрөгү ордуна тыгылды баланын. Ал кыздын атын кайдан билбек элем? Мен аны көрүп, сулуулугуна суктанып, эсим ооп калды. Кыздын атын сурагандай, аны менен сүйлөшкөн жокмун. Туткунга түшүп калсам, анын кайдан жүрүп, анын атын сурамак элем. Бирок мунун баары олдуксондук болуп калды. Биз кыздын аты жөнүн билбестен, өзүбүздү үйлөгүп, жуучулукка келиппиз. Муну менен шашмалыгыбызды көрсөтүп, аябай уят болдук. Эми эмне кылсам?
Bakay abama kalp aytsam bu, же чындыкты bu? Чындыкты moyunga alayın. Ben kандай болгон күндө da kыздын атын билбеймин. Men kыздын жүзүн көрдüm. Ашыншылып кете жооп берди Бокмурун. Бирок анын атын билбейм. Кызга учурашканда жылжеттер мени зынданга алып бара жазышкан. Мен ал кезде кызды алмак түгүл, өзүм тирүү каламбы, жокпу, ошону билбей пушайман болуп жаткан элем. Кызык. Андай болсо ал кызды кантип табабыз? Же артка кайта бергенден соң? Жок, шашкалактады Бокмурун. Мен анын таттуулукканын сөзүн, көрсөм анын көзүн тааныр элем өзүм. Сага анын көздөрү керек турбайбы? Каткырып жиберди Бакай. Кан, буга кыздарыңды көрсөтчү. Кыздарды көрсөң гана Канышайны тааныйсыңбы? Мыйыгынан жылмайды түлкү. Макул, болочок күйөө бола. Кыздарыңды көрсөң көргүн. Бирок Канышайды тааныбастан шерменде болуп калбагын. Кан кыздарды чакырууга буйрук бергенде 30 келин дароо өздөрүнүн оңой эместигин көрсөтүштү. Көрүндүк бер, күйөө бола. Деди алардын орто бойлуу ак жумал кара чачтуу башчысы Бокмурунга. Жылмайган бола тай тияктан 30'u бергенде келиндер ага кыздарды көрсөтө башташты. Апкаарыган Бокмурун uzun kızıl көйнөкчөн, бутуна кара өтүк, башына кооз ак топур кийген Канышайды дароо таанып, аны колунан кармады. Мына мен тандаган кыз ушул. Туура таптың. Бул түлкүнүн кызы деп каткырышкан келиндер шаракташып, кайра канга барышты. Кыргыздын баатырлары Бокмурундун кызды таап келгенине аябай ыраазы болушуп, дагы деле адаштык кылып, kızın atı kim деп суроо бирөөнүн да оюна келбеди. Муну байкаган түлкү аларды дагы тамашалай турган болду. Кыргыздар чындап эле ала көйдөн турбайбы? Күлдү ичинен кан. Алар кызды тапканда кубанышып, анын атын сураганды унутушту. Менин кызымдын аты ким экенин сурайын. Ушунда жуучулар бул кыйын абалдан кантип чыга турганын көрөйүн. Келиндерди таптылар. Bakay. Anın atı kim? Başka baatırlar da siyaqtı. Kızın atını surabagan Bakay. Bul suroodan mаңырайып kaldı. Anın jeker kıtılgan balıktay. Ünsüz oğuzunu açıp jağıp turganına içinden külgen түлкү baatırda oğu ötür demite başladı. Kana keliniңерди atı kim ekenini айтпайсыңбы? Başını şılıp кетти, кукактанган Bakay kandan оңойлук менен кутулбашын түшүндү. Болду, багындым. Ойлондук кайгылуу баш чагаган баатыр. Аңгектен качсам дөңгөккө деген куш турбайбы? Баягытан бери түлкүнүн койгон тузактарына илинбедик. Бирок дагы шашмалык кылып, кыздын атын сурабаганыбызды карачы. Балким анын атын Бокмурун сурагандыр. Бир аз ойлонгон Bakay Kurumutga aldanıp жатканын түшүндү. Жок, деди өзүнө баатыр. Бокмурун кыздын атын сураган жок. Мен аны ошол кезде өзүм карап турбадымбы? Иним бар болгон кызды таанып, мына ушул кыз деп аны көрсөттү. Кызды келиндер дароо башка бөлмөгө алып кетишкендиктен, экөө сүйлөшкөнгө үлгүрбөгөндүктөн Бокмурун деле кыздын атын билбейт. Биз эми түлкүдөн оңойлук менен кутулбайбыз. Al bizi aябай çaptı. Ошондуктан буга моюн сунуп, кунун берип, кыздын атын сурагандан башка айла калбады. Кулдугубуз бар, кан, таажым кылды ордуна турган Bakay. Бизден 9 атты алыңыз. Кыздыңыздын атын муртатан билбегенибиз пушайман кылып, жаныбызга батты. Kan Bakay karkıldap gülgöndür, baatların bari anın артынан жаркылдап каткырышты. Кыргыздардын 9 атын алгандан кийин түлкү жуучуларга күлүмсүрөй карады. Алгыла, деди кан. Силердин келиңердин аты Канышай. Канышай бүбүү экен келинибиздин аты деп астынан бири-бирине айтып, ошондо Бокмурундун болочок аялынын атын билишти. Ошондон баштап кыз үчүн көрүндүккө
ат суроо Кыргыз элинде нарт болуп калды. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.